менде канчалык полномочия же бийлик болбосун, мен ушу тарбиямда жок да эркек кишилерге мындай давить эткен. Ошол моменттен пайдаланышып атат. Анан уялган кыздын бетин уялбаган кыздырмайт болуп, баягы президенттин адамымын, тиги бунун адамымын деген жетекчилер бизде көп. Булар биринчи президентти уят кылып атат да, чынын айтыш керек. Биздин президентибизди, Камчыбек Кыдыршаевичти уят кылып атат. Ошол жетекчилерди ушу биздин өзүбүздүн президент дагы, ушу биздин өкмөт дагы карап отурса керек. Айрыкча өкмөттүн өкүлдөрүнө кулак кагыш, ушу биздин жетекчилердин бир жоопкерчиликтүү, жалган маалымат бербей турган бир мындай жагын карап койсоңуздар. Асан мырза, Эдил Жолдубаевич, сиздерге айтып атам. Биздин ушу жетекчилер, высший рангдагы жетекчилер ушу жалган маалымат берген үчүн жоопкерчиликке тартылыш керек да, чынын айтыш керек. Анан биздин ушу президентти башкылуу уят кылбаш керек да. Эл үчүн кызмат кылабы, жоопкерчиликти моюнга алып милдетин так аткарсын да. Андай мындай деп, анан кийин биз баягы биздин бир слабый жерибизден же пайдаланып кетпеш керек да.